Kийинки сөз Абакиров Элдар Курманбековичтен. Рахмат. Урматтуу Алмаз Акунжанович, Нурлан Тургунбекович, бул акыркы 2 жумада дүйнөдө илим, билим тармагында, адамзаттын жетишкендик тармагында Нобель сыйлыктар тапшырылды да. Анан мени кубандырганы ошол экономика боюнча эң жакшы китеп, эң жакшы изилдөө, эмне үчүн кайсы өлкөлөр мындай туруктуу өнүгүп атат, өнүкпөй атат, ошонун себептерин изилдеген авторлор катары 3 авторго Нобель сыйлык берилди. Бул Джеймс Робинсон, Дарен Ажомоглу, Саймон Джонсон деген 3 адамга. Булар 3 китеп серия чыгарышты да. Жана эмне үчүн бир өлкөлөр бай, экинчилер кедей, өнүгүүнүн ички коридору, анан өнүгүү, бийлик жана прогресс деген 3 китепти чыгарышты. Анан ошол китептерде терең изилдөөлөр бар. Анан ал жерде китепте эми көптөгөн маселе бар. Мен эмнени айткым келет? Бизде келечекте Кыргызстандан мүмкүн Нобель лауреатына татыктуу бир инсандар чыгарыш үчүн бүгүн эмне кылыш керек деген чоң суроолор бар да. Ошол суроолорго жооп бериш үчүн көптөгөн иштерди кылыш керек. Мен биринчи күнү айылдагы мектепке барып, кире беришке ушундай бир китепкана жасадык да. Китепкана дегенде бул жанагы мурунку 3-этаждагы бурчтагы китепкана эмес, караңгыда суук бир бөлмөдө турган. Кире бериште ачык, жылуу жерде, дивандар менен, анан жакшы текчеде эң акыркы чыккан жакшы китептер, кыргыз тилге басым кылып, эң жакшы кыргызча чыгарган китептерди арнап, анан мен ошол Марлен Маматалиевке челлендж кылдым. Сен да өзүң мектебинде ушундай нерсени жасабайсыңбы деп. Негизи айтам да, биз да депутаттар үлгү катары ошону жазсак, анан экинчи чоң маселе бул уюлдук телефон. Бизде Нурлан Азыгалиев мырза буйруса жакшы мыйзам алып келди. Биринчи окуудан окуп окшойт, жана мектептерде уюлдук телефондорго бөгөт коюу. Алдыда бүт мугалимдер айтып атат. Бүгүнкү күндө билим берүүгө бергендин эң чоң тоскоолдуктарынын бири уюлдук телефон. Көптөгөн күчтүү жеке мектептерде уюлдук телефондорго уруксаат жок мектептенчи. Келгенде текчелерге койдуртат, чыгарда алдыртат да. Биз да мүмкүн мыйзамды күтө бербей, биздин мамлекеттик мектептерде ошол реформаны баштаса, анан кыргыз тилди өнүктүрүш үчүн, кыргызча чыгармачылыкты өнүктүрүш үчүн илгери Ала Тоо деген жакшы журнал чыкчы. Акындар, жазуучулар өзүнүн ойлорун, пикирлерин жазсы. Мүмкүн Маданият министрлиги ошонун үстүнөн да бир ойлонуп, биздин жаратман чыгармачыл инсандарга да ошондой бир жакшы шарттарды, конкурстарды уюштурса, мен да ойлойм келечекке бул Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым болот. Рахмат.